жылдагыдан көбүрөөк отурдук. Ошондуктан сиздерге Элимбөлдүн атынан чыдамдыгыңыздар үчүн рахмат айтып коебуз. Андан сырткары биз сиздер эсеп кысаптуу баяндаманы берип жатканда катуу сын пикирлерди айтып койгон болсок, негизсиз. Ал үчүн кечирим да сурайбыз. Бирок максат бир эле, ошо университетибизди акырын тепкичтер менен жогору көздөй жылдыруу, өнүктүрүү. Эми уруксат берсеңиздер, биз дагы 16-жылда илимишмердүүлүктө чоң ийгиликтерди жараткан биздин студенттерди, студенттик ийримдерди, ошондой эле структуралык түзүмдөрдү сыйлап кетүү. Урматтуу кесиптештер, биз сиздерге жөнөткөн номинациялар боюнча, тандоо критерийлери боюнча бир топ номинанттар документтерин жөнөтүштү. Белгилеп кетейин, кээ бир номинациялар боюнча такыр жогорку билим берүү багытынан кафедралардан документтер келип түшкөн жок. Ошондой эле кээ бир номинациялар боюнча абдан көп документтер келип түшкөн, бирок биз тандоо критерийлерине толугу менен жооп берген гана номинанттарды сыйлоону туура чечтик. Кээ бир номинациялар боюнча алдын ала айтып коеюн, эч ким сыйлыкка жетишкен жок. Кээ бир номинациялар боюнча сыйлыкка татыктуулар болду, бул уюштуруу комитетинин арасынан болуп калды, бирок өздөрү бул сыйлыкты алуудан баш тартышты. Мен алардын аттарына токтолуп да отурбайм. Эми мыкты студенттик илимий макала номинациясын биздин студентибиз мына маалыматтык технологияларды колдонууда кандай укуктук көйгөйлөр бар, ошолорду чагылдырып жакшынакай макала жазган, макала жарыкка чыккан. Бул макаланын автору юридика башчы факультетинин ЮБ-214 тайпасынын студенти Орунбаева Өмүркан. Диплом менен акчалар сыйлыкка. Студенттик татыктуу эмгектер болгон жок, бул номинация боюнча жок сыйлык алуучулар. Ал эми студенттик ийримдер боюнча бир топ ийримдерден документтер келип түшкөн, бардыгы тандоо критерийлерине жооп берет. Бирок алардын ичинен биз эки багытка бөлдүк, коомдук гуманитардык жана табигый техникалык багытка бөлдүк. Коомдук гуманитардык багытта мыкты студенттик илимий ийрим номинациясына социалдык колледждин экономика окутуу сабактар бирикмесинин юрмастер студенттик ийрими табылды. Жетекчиси Шималиева Асыл. Диплом жана акчалар сыйлык менен табигый техникалык багытта медициналык колледждин химия биология фармация бирикмесинин химия бардык жерде студенттик илимий ийрими сыйлаган. Жетекчиси Маматова Айсал экен. Урматтуу кесиптештер, мына окутуучулардын арасындагы номинацияларга өтсөк, мыкты макала номинациясы боюнча дагы документтер келип түшкөн, бирок биз тандоо критерийлеринде көрсөткөн критерийлерге эч бир макала жооп берген жок. Ал жерде жекече өзү жазыш керек болчу автор. Ал макалалардын цитаталанышы, Хирша индексинин болушу. Ошондуктан бул номинация боюнча сыйлоо эч ким татыктуу болгон жок. Ал эми мыкты илимий эмгек номинациясына 16-жылы өзгөчө бир үнөмдүүлүктү берген, өзгөчө техникалык мүнөздөмөгө ээ болгон сууну тазалоочу түзүлүш конструкциясы иштелип чыгып, бул конструкция жаратылды. Бул конструкцияга ойлоп табууга патент алынды.
bir top ilmi makala konstruksiya boyunca Scopus mezgilдүү басмаларынан жарыкка чыкты. Бул сууну тазалоочу түзүлүштүн, бул илимдин эмгектин автору аспирант Эрмекова Зулайха. Мыкты окумуштуу номинациясы боюнча дагы мыкты илимдин кандидаты боюнча тартыктуулар болгон жок. Тандоо критерийлерине жооп беришкен жок. Ошон үчүн бул сыйлыкта дагы биз бербөөнү туура таптык. Ал эми мыкты окумуштуу номинациясына толугу менен тандоо критерийлерине жооп берген. Акыркы тандоо критерийинин акыркы бир пункту бар. Аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн диссертациялык жумуштарына жетекчилик кылуу, аларды коргоого алып чыгуу. Бул пунктуна дагы толугу менен жооп берген. Бир гана бизде окумуштуу таанылды. Бул техника илимдеринин доктору профессор Исманжан Абажан. Kespeşler struktural tüzümlerge ötsök, birikmeler arasında koğumluk humanitarlık bağıtta görüp durasılar, tabi teknikal bağıt boyunca da koğumluk humanitarlık bağıtta görsetküçü 59,2 reytingli bu payda tüzüp durar. Al эми калган бирикмелердин де чогулткан упайлары жарымга бирге эле кем болуп турат.